Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү кезектеги видео сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта биз экология эле менен мыйзам ченемдүүлүктөрү жана бир клеткалуу организмдин тиричилиги боюнча тапшырмаларды карап өтөбүз. Демек, биздин бүгүнкү тапшырмабыз биринчи. Бизге төмөндө схема берилген. Ошол схема 35 жана 36 суроого тиешелүү. Демек, бизде 2 тапшырма бар экен. Демек, ошол тапшырмалардагы схемадагы тапшырмаларды окуп алалы. Схемада 1-ден 5-ке чейин цифралар көрсөтүлгөн. Ошол цифралардын кайсы бир биогеоценоздогу, ошол цифралар кайсы бир биогеоценоздогу организмдердин ортосундагы азык чынжырлары берилген. Демек, ошол схемадагы жебелер тура стрелкалар органикалык заттардын бир организмден экинчисине өтүшүн билдирет. Бул бизге белгилүү. Популяция жана экология илиминин негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү боюнча. Демек, 35 тапшырманы карайлы. Схемадагы кайсы цифра менен 1-ден 5-ке чейин организмдин күндүн энергиясын органикалык заттардын химиялык байланыштарынын энергиясына айланышын көрсөтөт. Түшүнүңөр болуш керек. Демек, А 5-чи цифра, Б 4-чү цифра, В 2-чи цифра, Г 1-чи цифра. Демек, ушул 35-чи тапшырманы биз талдап көрөлү. 35-чи тапшырмадагы схемадагы кайсы цифра менен организмдин, жогоруда да айтып кеттим, күндүн энергиясын, органикалык заттардын химиялык байланыштарынын энергиясына айланышын көрсөтөт. Демек, биз табиятта ушул жогорудагы 35-чи тапшырманы аткарыш үчүн ошол берилген, кайсы бир берилген табияттагы биогеоценоздо организмдердин ортосундагы азыктануу чынжыры жүрүш үчүн, биз билебиз азыктануу чынжырын жүрүш үчүн эң биринчиден өсүмдүктөрдүн болуусу зарыл. Ошондуктан схемадагы биринчи цифрада өсүмдүктөр, башкача айтканда, бул өсүмдүктөр күндүн энергиясын органикалык заттарды химиялык байланыштардын энергиясына айланышын камсыз кылып турат. Демек, туура жообу бул Г вариант экен. Демек, биринчи цифра бул өсүмдүктөр экен. Эми 36-чы тапшырманы карап көрөлү схемада. Баягы эле схема берилген. Бирок ошол схемада кайсы цифра органикалык калдыктарды жок кылган организмди көрсөтөт. Биз жогоруда биринчи цифраны аныктап алдык. Демек, ошол тапшырманы аткарыш үчүн, демек, төмөндөгүдөй талдап алабыз. Табият биогеоценозундагы азык чынжырында биз билебиз, продуцент, консумент жана редуцент деген түшүнүктөрдү билебиз. Алардын аткарган кызматтарын билебиз. Схемада 2-чи, 3-чү, 4-чү цифралар булар пайдалануучулар, же болбосо консументтер. Ал эми 2-чи, 3-чү, 4-чү катарлары болуп саналат. Ал эми 5-чи цифра бардык консументтерди жогорудагы жана алардагы органикалык заттарды ажыратуучулар же продуценттер болуп саналат. Ал эми продуценттерге кайсылар кирет экендиги да бизге белгилүү. Демек, буларга бактериялар, кайсы бир козу карындар, кээ бир органикалык калдыктарды ажыраткан жаныбарлар, мисалга ала турган болсок, сөөл жан куттары болуп саналат. Демек, 36-чы тапшырманын жообу бул схемадагы А варианты. Же болбосо 5-чи цифрада бул, демек, бизде жогоруда көрсөтүлгөн. Азыр кайрылып көрөлү ошол жерге. Кайрылып көрөлүк. Мына бизде, демек, жогоруда карап көрөлү. Демек, 1-чи, 5-чи схемада кайсы бир биогеоценоздогу организмдердин ортосундагы азык чынжырлар берилген экен. Ошонун 1-чиден 2-чиге өтүшүндө кайсы жебеде көрсөтүлүп турат дейт. Демек, бизде акырында карайбыз. Демек, бул А варианты. Демек, бул жерде редуценттер болуп саналат. Башкача айтканда, редуценттер органикалык калдыктарды жок кылып, ошол биогеоценоздогу өлгөн, оорукчал жана башка ушундай организмдерди чиритип, санитардык кызматты аткарып, ошо биогеоценозду тазалап турат экен. Эми балдар, 2-чи тапшырмага көңүл буралы. Бул тапшырма өсүмдүктөргө тиешелүү. Демек, бизге 4 диаграмма берилген.
Ошо 4 диаграммада эмнени биз аныкташыбыз керек? Демек, жашыл өсүмдүктөрү бар. Идиш бир нече күн караңгы жерде коюлуп, андан кийин бир нече күн жарыкта турган. Ошондо биз жогоруда аталган эксперимент учурунда ушул өсүмдүктүн жалбырагындагы хлорофилдин курамы кайсы графикке туура келет экендигин биз аныкташыбыз керек. Ал үчүн ар бир графикти карап өтөбүз. Демек, А вариантындагы ири сызык. Бул бир калыпта карасаңыздар, А варианттагы ири сызык бир калыпта көрсөтүлүп турат. Тажрыйба убагы турат жана хлорофилдин саны турат. А бизде тапшырма жогоруда айтылган. Мында өсүмдүк биринчи караңгы жерге бир нече күн туруп, андан кийин гана жарыкта турган. Мында жарыкка турганда хлорофилдин саны көбөйүшү керек эле да. Бирок биздин ири сызык түз эле кетип атпайбы бир калыпта. Ага жараша график жогору көтөрүлүш керек эле. Демек, бул жооп туура эмес. В вариантын карап көрөлү. Демек, В вариантында ири сызык көтөрүлүп өйдө, кайра төмөн түшүп атат. Мында караңгыда хлорофилдин саны жогорулабайт. Ал эми тескерисинче жарыкта хлорофилдин, өсүмдүктүн хлорофилдин саны жогорулашы керек эле. Бул туура жол эмес бул дагы. Демек, Г вариантын карап көрөлү балдар. Г вариантында ири сызык туруктуу сызыктан жогору карай өсүү байкалып турат. Демек, караңгыда өсүмдүктөгү хлорофилдин саны туруктуудан тез аранын аралыгында жогору көтөрүлүшү мүмкүн эмес. Демек, бул Г варианты дагы туура эмес жооп. Эми Б вариантын карап көрөлү. Демек, Б вариантында графиктеги төмөн кеткен ири сызык Б вариантында караңгыда хлорофилдин саны азаюунун натыйжасында төмөндөдү. Ал эми өсүмдүк бир канча күн жарыкта тургандан кийин ири сызыктын жогору карай көтөрүлгөнү байкалып турат. Демек, биринчи караңгыда турган бир канча, анан кийин кайра, демек, ал хлорофилдин саны төмөндөдү да караңгыда турганда, кайра жарыкта бир канча күн тургандан кийин ал өсүмдүктүн жалбырагындагы хлорофилдердин саны көбөйдү дагы, ири сызык жогорулай баштады. Демек, бул тапшырманын жообу. Демек, өсүмдүктүн жалбырактарындагы хлорофилдин курамы Б графигине туура келет. Демек, бул туура жооп Б. Кечирип койгула балдар, Б. Балдар, биз менен ушул бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.